Нурзат Токтосунова жолу салынган күндөн бери чабуулдар бүтпөй койду. Жолук салынган күндөн баштап ушундай чабуулдар бүтпөй койду. Аттин жолуктун аркасын көрө албаган адамдар бар экени өкүнүчтүү. Жолуктун ичинде жалындаган, улут жана эл үчүн күйгөн жүрөк бар экенин кайдан билишсин? Ушулардын баарын жазып аткан Facebooktагы байке эжелерди жеке тааныйм. Алдыларынан кыя өткөн эмесмин. 5 жыл Маданият министрлигинде иштегенимде да көп көрүштүк, пикир алышкан күндөр болгон. Азыр аларга ачуу сөздөр үчүн таарынбайм. Бактылуу болушсун. Арабтарга сатылгансың, Айтматовду сүйлөгөнгө акың жок дегени ойлондурду. Айтматов силердики да, меники да эмес. Жолукчан же жылаңачтыкы дагы эмес. Либерал, демократ, ак же сары, академик жана жөнөкөй мугалим меники дей албайт. Ал элдики, барыбыздыкы, ал улут сыймыгы. Кимдин элге кандай жарыгы тийип атат, бул башка маселе. 8 жылдан бери билим берүү тармагында эмгектенем. Окугула деп ар бир регионду кыдырып, бекер сабактарды өтөм. Ай сайын муктаждарга жана жетимдерди акысыз окутам. Азырда Телеграмда 15.300 адамга күнүгө сабак өтөм. Элге кызмат кылым келбеген жаман ойлуу бирөө болсом, эмгиче айтып чыгышмакко. Кыскасы, алган 3 жогору билимим, 15 жылдык тажрыйбам, чет тилдерде сүйлөгөнүм, жолук салынганда өзүнөн өзү жок болуп кетип, заматта араб болуп калдым деп албайм. Ыйманым, ишеничим, кыргыз экениме сыймыктаным дагы көчөдү. Аллах колдосун. Буга чейин улуттук көйнөктөрдү жана элечекти менчелик көп кийгендер аз. Ким эмнени көргүсү келсе, ошону гана көрөт тура. Жакшы жактарымды көп айткан силердей асыл адамдар, катталуучаларым көп экени кубандырат. Бар болгула. Купальникчен бир кыргыз кызына караганда жолукчан кыздын болгону жакшы эмеспи? Деп Facebooktагы баракчасына жазды. Маалымат булагы Араба Чекит KG. Нурзат Токтосуновага окшогон адамдар исламга кирип, элге таасир берип жатса, ичиңер күйүп жатабы? Бул тууралуу белгилүү алып баруучунун көрманы билдирди. Эй теңирчилер жана батышчылдар уккула. Нурзат Токтосунова, Айжан Акылбекова, Жеңишбек Жумакадыр, Рыспай Исаков, Бейшенбек Бекешев, Мыктыбек Арстанбек, Мухтар Атаналиев жана башка маданият адамдары исламга кирип, элге таасир берип жатса, ичиңер күйүп жатабы? Эми карап тургула, жакында саясатчылар дагы исламга толук кандуу кирип келет. Ошондо күнүңөр бүтүп, башкарууну да колдон чыгарасыңар, деп билдирди. Маалымат булагы Аргумент Чекит KG. Максат Давранов. Азырынча жеке мен ал нерсени байкай элекмин. Алып баруучу Максат Давранов ырчылар Алмаз Шадаев менен Кыз Сайкал Кабылованын дуэтине клип тартышканын маалымдады. Бул тууралуу ал өзүнүн социалдык баракчасында билдирди. Бүгүн да чыгармачылыкка бай күн болду. Досторубуз Алмаз жана Кыз Сайкалдын жаңы дуэтине Эрнест Досумдун жетекчилиги астында клип тартылды. Эки чыгармачыл инсандын бул эмгеги, эки жаштын ортосунда сүйүү барбы деген ар кандай сөздөргө жем таштады. Азырынча жеке мен ал нерсени байкай элекмин. Сиздерчи, сүйүү бар деп ойлойсуздарбы, деп жазды алып баруучу. Маалымат булагы Заман Чекит KG. Алтынай Нарбаевага сыйлык тапшырылды. Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Алтынай Нарбаевага Ордо каллада коронавирус күчөп турган маалда жардамга муктаж жарандарга жана дарыгерлерге кайрымдуулук иштерин жүргүзгөнү үчүн Бишкектин Октябрь районунун администрациясы атайын ыраазычылык баракчасы менен сыйлады. Бул тууралуу Ырчайым соц тармактагы баракчасына билдирди. Менин апам жана мен жетектеген фондко Бишкектин Октябрь районунун администрация башчысы Аким Дороев Азамат Кубанчбековичке чексиз ыраазычылыгымды айтам. Жааматыбыз да сүйүнүп жатабыз. Жаш коргоочу ушундай жетекчилер менен сыймыктанабыз, деди ал. Маалымат булагы Кадам Медиа Чекит KG. Ырчын Эля, элибизде жакшылыктар эле болсунчу. Ырчын Эля Нуркулова элибизде жакшылыктар эле болуп турсунчу деген ниетин билдирди. Бул тууралуу ал социалдык баракчасына жазды. Жаз мезгилинде Элай сулууну турмуш жолуна узаттык эле. Жакында бул эки жашка кокустан жолугуп калып, аларды ээрчишип, бактылуу болуп жүргөнүн көрүп, ичимден абдан сүйүндүм. Кармашкан колуңар түбөлүк болсун. Буйруса ар бир кыргыз кызы өз түгөйүн таап, элибизде жакшылыктар эле болсунчу деген ниетин бөлүштүрчү. Маалымат булагы Заман Чекит KG. Тагдыр, жолдошум мени басынтат, элден уялат.
Мен жолдошум менен ажырашайын дейм. Ал дайым тойго барганда чогуу турбайт. Семизсиң деп менден уялат. Күйөөм боюмда бар экенин билсе эле алдыртат. Ошон үчүн күчү кызымды дагы айтпай жүрүп төрөп алдым. Семирип кеттиң, фитнеске жазыл деп 8 айга чейин байкаган эмес. Деги эле балалуу болгусу келбейт. А мен 5 баланын энеси болууну кыялданам. Өзүм 2 бир тууганмын. Бирок байкемдин мени менен иши дагы жок. Акча керек болгондо гана эстейт. Жалгыздыктан тажадым. Балким ошон үчүн көп балалуу болгум келет. Улуу балам 10, экинчи 8 класс, кызым 7-ге чыкты. Мен азыр 42-демин. Дагы боюмда бар. Эч кимге айта элекмин. Мындан 1 жыл мурун кош бойлуу болчумун. Күйөөм ичимдеги балдардын эгиз экенине карабай, жетелеп барып алдыртып салды. Ыйлаган бойдон калдым. Ошон үчүн муну жашырып жүрөм. Жакында 7 жаштагы кызыма айттым. Аябай сүйүнүп, ичимди өпкүлөдү. Байкушум, сүйүнчү коюна батпай атасын айтып коюптур. Күйөөм чочкодой болуп, төрөй бересиң деп жаман сөздөрү менен урушту. Алдырбасам, ажырашаарын айтып кетип калды. Кудайга шүгүр, турмуш шартыбыз жакшы. Мен өзүм дагы иштейм. Анан эмнеге мындай кылат? Уулумду төрөгөндө суукка карабай үйгө чейин жөө алып барган. Элестеткиле 4-төрөт үйүнөн 10-микрорайонго чейин жаңы төрөлгөн баламды көтөрүп, халатчан барганымы? Кызымды төрөгөндө да келбей койгон. Айла жок байкеме чалып, алып кеттигем. Балдарым жетим калбасын деп эле жашап жүрөм. Сөгөт, басынтат, тойго барганда чогуу олтурбайт. Семизсиң деп менден уялат. Өзүм комузда ойнойм, ырдайм. Анан тойдон өнөрүмдү көрсөтсөм, үйгө келип алып, эмнеге бузулган катындай болуп ырдайсың, бийлейсиң деп ызы-чуу чыгарат. Ажырашканга макул болоюмбу? Айткылачы, суранам. Ажыраша турган болсом үйдөн чыгып, балдарды алып кете беришимди айтты. Балдары менен иши жок. Жада калса туулган күндөрү менен куттуктабайт. Кызым мындай атанын кереги жок деп ыйлайт. Уулдарды дагы атасынын кандай адам экенин билип калды. Айлыгын бербейт, үйгө продукт алып келбейт. Эртең менен кетип, түн ортолоп келет. Кайда жүргөнүн сурасам, отчет алба деп бакырат. Шунча жыл ушул адам менен жашаганыма өкүнөм. Аял катары жакшы сөз угуп, бактылуу болуп жашагым келет. Маалымат булагы, аргумент чекит, KG. Анжелика, кызыл зонаны араладым, ыйладым, мен Манастын урпагымын. Кыргыз эстрада ырчысы Анжелика, кайрымдуулук иштерин байма-бай кылып келгени маалым. Ырчы айым пандемия бүткүл адамзатты, анын катарында өзүн дагы өзгөрткөнүн айтат. Пандемия жалпы адамзатты өзгөрттү, айрыкча мени. Алгач үйдөн чыкпай оорунун алдын алуунун эрежелерин аткарып жаттым. Бирок ошондо да жөн отура албаган жаным. Жок дегенде социалдык тармактагы баракчам аркылуу элге пайдалуу маалымат жеткирип турайын деп күчтүү айымдар менен марафон өткөрдүм. Кийин жумуш башталып, жашоо өз нугуна түшө баштаганда оору күч алып кетпедиби? Дары-дармектин жетишсиздиги, биздин медицинанын алсыздыгы, көптөгөн жоготуулар мени үйдөн сууруп чыкты. Ар дайым эл кызматына жүргөн жаным ооруп, кыйналып жаткан адамдарды жөн гана үстүртөн карап тура алган жокмун. Унчукпай жатып, алууга намысым жол бербеди. Күчтөндүм дагы өз жанымдагы тобокелге салып, кандуу согушка бет алдым. Өзүңдү ойлобосоң да ата-энеңди, кыздарыңды ойлоп үйдөн чыкпа деп жакындарым сарсана болушту. Бирок кантип отурмакмын? Кыздарым Аллахтын аманаты, жараткандын колдоосун деп дагы белек түрө ишке кириштим. А дегенде эле кызыл зоналарды аралап кирдим. Элдин акчасын элге жумшадым. Билгенге бул дагы чоң түйшүк. Аманатты ээсине тапшыруу жана элге кайрадан отчет берүү өтө оор иш. Соңку учурда жумушумда түнөп, ошол жакта жашап калдым. Канча деген боорукер инсандар, дүйнөнүн булуун бурчундан кыргыз бир туугандарыбыз аздыр-көптүр болгон тыйындарын жиберип жатышты. Кыялдарын орундаткысы келип, акчаны тыйынын чогултуп келген балапандар келгенде өзүмдү кармана албай ыйлаган күндөрүм болду. Бир эсе алардын боорукер, айкөл экенине кубансам, бир эсе чогулткандары өздөрүнө буйруп, жыргал жашоодо кыялдарын орундатса эмне деп буулугуп ыйладым. Буйруса жашоо өз нугуна түшкөндө, өз каражатымдан болсо дагы аларды кыялдарын орундатам деп өзүмө өзүм сөз бердим. Жаша кыргызым деп мен сыяктуу ыктыярчылар көп экенине суктандым. Сүйүнгөнүмдөн көз жаш алган учурлар көп болду. Ооба, дал ошол кыргыз ыктыярчыларына дүйнө эли суктанды. Айкөл Манастын урпактары экенибизге сыймыктанам. Тилекке каршы, кара жаныңды курч,
уруп иштеп жатканда тереңди арчып, жакшы сөз айтып, маанай көтөрүүнүн ордуна буттан чалып, жыгылтууга аракет кылгандар болду. Уланысы кийинки постто дейт ал. Маалымат булагы Арба Чекит KG.